Бул маалыматты толук көрдүм мен. Тажик өкмөтүнүн официалдуу позициясы дагы айтылды. Бирок бул официалдуу позиция жумшак айтылып калды да. Себеби көчөдө жүргөн киши айтса бул бир жөн. Андан кийин эки киши сүйлөшүп айтылган болсо дагы бул башка маселе болмок. Бул официалдуу маалымат жыйынында айтылгандыктан, экинчиси бул биздин чек ара дагы областтын ошол ички иштер бөлүмүнүн башчысы генерал болгондуктан бул өтө кооптуу бунун сөздөрү. Бул чагымчылдык деп эсептейм мен дагы. Бул боюнча биздин өкмөтүбүз, биздин Тышкы иштер министрлиги катуураак жооп берип, мындай бир ушундай иштерди болтурбоонун алдын алуубуз керек. Албетте достугубузга эч ким мындай бир көлөкө түшүргөнү кереги жок. Эки элдин достугу бардыгыбыз билебиз биз. Бирок ушул генерал чининдеги адамдын ошол укук коргоо органдарынын башчысы болуп туруп айткандыгы өтө жаман нерсе. Бул боюнча ал кишинин керек болсо ошол чек арадагы областтын ушундай укук коргоо органдарынын жетекчилигинен кетишин талап кылышыбыз керек биз.